Мен Маманов Марат, 39 жаштамын. Ошол областына караштуу Кара Суу районунан болом. Мен 2024-жылы февраль айында башым катуу ооруп, 10 күндөй үйдө жатып калдым. Ошол анан башым ооруп, Оштогу областной больницага барып, врачтарга көрүндүм. Анан врачтар ошол больницага жатышым керек деп калды. Башымда өзүм кандай оор экенин түшүнбөдүм, билбедим. Ушундай дарылайт экен да деп жата берипмин. Бирок абалым күндөн күнгө оорлошуп, каным азайып, башым айланып, ошо алым кетип, көкүрөшүп жатып калдым да. Күнүгө кан куюшту. Кийин билсем, химия беришип аткан экен. Диагнозду кийин билсем, ошол химия берген себеби аккан оорусу деп диагноз коюшкан экен. Аккан лейкоз, кандын рагы деп. Ошо менен 4 ай бою врачтардын көзөмөлүндө жатып калдым доктурда. Ошол гематология бөлүмүндө дарыланып жатканда Индиядан врачтар келип калды ошол кезде. Анан ал врачтарга көрүнсөм, алар менин анализдеримди көрүп чыгышты. Баардыгын анализдерди дагы бир сере алып текшерип, анан алар айтышты, ошол Индияга барышың керек. Пересадка костный мозг деп коет экен. Ошондойго барышың керек деп. Бирок мен негедир ага макул болбодум. Өздөрүнүн эмесинде бар экен, ремиссияга чыгарышат экен. Ремиссия деп коюшат экен. Ошол боюнча элек көзөмөлүндө болуп, үйдө жүрүп турдум. Ошол үйдө жүргөндө дос балам угуп, Кубаныч байкени Бишкекте табып бар экен деп, ошол жака келип, анан эми ишенip-ишенбей келе бердик да. Бишкекке келдик, табып приемуна жазылып, бир күн кирдик. Ошо Кубаныч байке тамыр кармап, өзүнүн диагнозун койду. Диагнозун коюп, айыктырса болот деди. Айыктырса болот. Кубанат экенсиң да, сөзсүз. Үмүт пайда болот экен. Ноябрь айында келдик. Ноябрь айынан бери дары сууларын, дары чайын өзүнүн кезек тартиби менен ичип атам, ичтим. Азыркы күндө Аллага шүгүр жакшы. Ошол 8 ай болуптур. Азыр 8 айдан бери кан куйган жокмун. Доктурга барган жокмун. Башым ооруган жок. Кудайга шүгүр жакшы баары. Азыркы күндө дагы 3 курс сеансына катыштым. 3-чү курс сеансына азыр катышып атам, толук бүтө элек. Бүгүнкү күндө ден соолугум жакшы, Кудайга шүгүр. Ошол Кубаныч абама өтө ыраазымын. Жакшы. Кудай бурса, ден соолугум бүгүнкү күндө жакшы. Бүгүнкү күндө кече мына апрель айында ошо былтыркы жылдан бери врачтарга бара элек болчумун. Апрель айында мына Москва шаарына анализдеримди жөнөттүм. Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр, өтө жакшы. Жакшы деп келди. Анализим жакшы. Кубаныч байкеге өзүмдүн чоң рахматымды айтам. Ошол ооруларды дарылап, айыктырып жүрө берсин. Бүгүнкү күндө бирок бүтө элек азыр дарылануу уланууда. 3-чү курс сеанста отурам. Ошол жакшы, ден соолугум жакшы азыркы күндө. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu aleykum менин улуу урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү күnkү берүүбүздө мен дагы сиздер менен бир жаңылык менен бөлүшкүм келет. Бул жаңылык эми биринчи күnkү жаңылык эмес, жана акыркы жаңылык эмес. Кудай таала буйрса мындан ары мындай жаңылыктар да көп болот. Буга чейин да болуп келген. Жаңылык дегеним бул мындай бир биздин мекендештерибиздин рак крови, ак кан деген менен ооруп жүргөн мекендештерибиз үчүн чоң жаңылык, медиктер үчүн чоң жаңылык.
жана мен үчүн Аллах Тааламдын эң бир баасыз жеткирип берген белеги. Мен ушул ийгиликке 30 жылда жеттим. 30 жылдан бери лейкозду айыктыра албай жүргөмүн. Канча жарандарыбыз бизге кайрылып бир туугандар ыйлап, мен ошо онкологический центрге барып, ошол жерден дем салып, жардам берип, ошол жерден узап кеткен кишилер болгон каза болуп. Мен да ошо кезде өкүнгөмүн, мен да ошо кезде ыйлагамын. Я Раббим, я Аллахым, канткенде ушул пенделериңизге жардам берем, мен ушунун дарысын таба албадым деп. Аллах Таалама чексиз шүгүр болсун. Өткөнкү берүүлөрдө да айткам, 2024-жыл мен үчүн эң бактылуу жылдардын бири болду. Эң катуу оор деген оору бар. Лейкоз, рак крови, ак кан деген оорунун дарысын таба алдык. Витилиго деген, ала деген оорунун дарысын таба алдык. Андан кийин Паркинсонго Кудай Таалам буйрса, кийинки келечекте дагы Паркинсон боюнча да айыккан мекендештерибиздин кубанычтарын, ыраазычылыктарын ушу эфир аркылуу сиздерге жеткизебиз деген ниет бар. Бүгүнкү күnkү биздин YouTube каналга келип, ушул жерден өзүнүн ыраазычылыгын айтып аткан Ош областынан келген Марат аттуу жаш жигит ушул кырсыктап рак крови деген, ак кан деген ооруга кабылып, Ош областында врачтар диагноз коюп, анан ооруканада жатып, дарыланган экен. Өзү башында доктурга жаткан кезде диагнозун билбептир. Мен башым ооруп эле больницага барганмын дейт. Ата энеси, бир туугандары билип, бул жигит бир аз кечирээк билиптир өзүнүн диагнозун. Ошол кезде кан куюшуптур, химия алып атыптыр, өзүнүн курстары боюнча күнүгө химия алган жерлери бар экен, күндө кан куят экен. Бул аябай оор оору, эч кимдин башына келбесин. Ким ооруган болсо ошонун азабын билет. Ким дарылап аткан болсо ошондой ооруну, ошол киши билет оорунун оорлугун. Башка адамга түшүнбөйт ал. Бул ак кан деген жаман оору. Азыркы заманда Кудайга шүгүр, Кудай Таалам өзү сактап, медицинада өнүктү, биздин элдик медицинада өнүктү. Мурда мындай кишиден 4 киши ооруса, 3-өө кетчи каза болуп, бирөө тирүү калчу. Азыр тескерисинче 3төн 1, кээ бир эле беркендештер айыкпай калбаса, калгандарынын өмүрлөрү узарып атат. Ушул жигит ошо ак кан деген диагноз боюнча келген экен. Ош областында, областтык больницада дарыланып, ал жерден убактылуу жардамдарды алыптыр. Эми толук айыктырууга дагы убакыттар керек, дагы химияларды алыш керек деген экен. Анан ошол кезде Индиядан адистер, врачтар келип калышып, азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, башка мамлекеттерден да келип биздин мекендештерди дарылашып, дарылап берип кетип атышат. Индиядан келген адистердин айтышы боюнча мээнин сөгүнү алмаштыруу, трансплантация деген экен. Ошону сунушташып, Индияга бар деп чакырган экен. Анан бул жигит өзүнүн айтышы боюнча жүрөгүм тарткан жок, баргым келген жок, жасаткым келген жок деп. Ошол дарыланып жаткан жеринден анан бир тааныштар аркылуу биздин даректи угуп калып, биздин YouTube каналдан көрүп, биз тууралуу маалымат алып, анан биздин кабыл алууга келген экен. Биз баягы өзүбүздүн адаттагыдай эле ыкмалар менен тамырын кармап, диагнозун коюп, бир мүмкүнчүлүк бар экен, колдонойлу ошону деп. Кээ бир учурда 100дөн 1 мүмкүнчүлүк болуп калат адамдарга жардам бергенге. Кээде 1000ден 1 мүмкүнчүлүк болот. Кээ бир учурда 1000ден да 1 мүмкүнчүлүк болбой калат. Аябай өкүнүчтүү болот. Мен адамдарды кел жардам берем деп айтышмага жеңил, бирок кетиш деген өтө оор, кыйын. Кээ бир учурда ушундай оорулуу бейтаптар келип атат, жардам болбойт десем ыйлап атышат, жетпейм дейт. Ушул жерде өлөм мен де жатам, сага келген акыркы үмүтүм сенде болчу деп. Эми ишенгениңиздерге рахмат, бирок Аллага ишениш керек да. Мен адаммын, мен колуман келген нерселер бар. Бизден айыга турган оорулар бар. Анан айыкпай турган да оорулар бар. Ошону эске алыңыздар. Мен деген бардык ооруну бүт бардыгын түрүн дарылай берем деп айта албайм. Бул Кудай Тааланын буйругу менен Аллах Таала бир атаган пенделери болсо, анан жардам беребиз. Кыска айтканда, бизден айыга турган оорулар бар. Анан айыкпай турганда дарттар болот. Ошону туура түшүнүп, туура кабыл алышыңыздар керек. Бул жигиттин ошо 100дөн 1 мүмкүнчүлүгү бар экен. Кабыл алдык. Биздин кабыл алып азыр 3-курстун курстун дарылоосун алып атат. Бизде бир курс 12 күн, экинчи курс 12 күн, 3-күн
kurs dagы 12 gün 3 kurstun 3-nji kurstun ишениясын алып атат. Бизге келгенине 7 ай болуптур. Тарлоого кабыл алганына. Ошо 7 айдын аралык ушул убакыттын ичинде бир да жолу химия албаптыр. Бир да жолу кан куйдурбаптыр. Ошол химияны, канды алмаштыра турган ошо Куран менен, дем менен, Курандын күчү менен мен ошо сууга окуп дем салып бергенмин. Ошол дары суун ичкенден кийин кан куйгандын зарылчылыгы жок болуп атат. Андан кийин чайга окуп дем салып бергенмин. Химиянын кереги жок болуп атат. Химия, лазер лучтар өлтүрө албаган рактын клеткасын Куран өлтүргөн учурлар бар. Курандын күчү менен бизге чейин 2-2 стадия рак деп келген болсо, биздин дарыларды ичкенден не обнаружен рак клетки деген медициналык маалыматтар, аныктамалар бар, справкалар. До и после деп тартылган. Ал адистерди, ал врачтарды мен көрбөйм, тааныбайм да. Бизге чейин кайсы жерден диагноз койдуруп келген болсо, менин өзүм дарылоом бүткөндөн кийин кайра эле ошол келген жерине жиберем. Эми барып текшертип келгиле. Эгерде кандайдыр бир жылыш болуп, шифа болуп аткан болсо, дарылоону улантайлы. Эгерде эч кандай ойдогудай натыйжа болбой аткан болсо, токтотойлу, дарылоонун ыкмасын алмаштырайлы, башка жака баргыла деп. Бирок Кудайга шүгүр, биз кабыл алганга чейин абдан текшерип, адамдын ден соолугун, ыйманын, сабырын текшерип алып туруп кабыл алабыз. Ошо кабыл алганга жараша кеткен адамдар аз санда десек болот. Кабыл алынгандан кийин. Кабыл алганга чейин кеткендер көп эле болот. Кабыл алынгандан кийин кеткендердин адамдардын саны аз. Демек, биздин дарылоо таасир болуп шифа таап айыгып атат дейбиз. Бүгүнкү күнгө дагы ошо бир жигиттин өмүрүн сактап калганга себепкер болдук. Сактаган Аллах өзү. Оорусунан кутулганга себепкер боло алдык. Шифа Кудайдан. Бардык алкыш, мактоолорго бир гана Кудай Таалам өзү татыктуу. Биз себепкербиз. Аллахтын өкүмүн бугун алтырган дарыгербиз. Эгерде алкыш айта турган болсок, рахмат айта турган болсок, ыраазы боло турган болсок, Кудай Тааламдын гана өзүнө ыраазы болушубуз керек. Дарыланган адамдар да Аллахка ыраазымын деңиздер. Мен дагы Кудай Таалама ыраазымын деймин. Марат уулубузга ошо Аллах Тааламдан чың ден соолук тилейм, узак өмүр тилейм. Ошо бүгүнкү күндө ошо ден соолугунда убактылуу ооруп аткан кесел мээнеттерге шифа тилейм. Дарттарга, ооруларга даба тилейм. Ушунча шифасын берген Аллах Таалам мындан аркы дагы организмде ден соолукта калган оорулар болсо толук аягына чыгарып шифа беришин Кудай Тааламдан тилеп сураймын. Азыр ушу 7 айлыктагы 7 айдын аралыгында болгон жыйынтыкты айттык. Бул жигит бизде учетто турат. Дагы бир 2 жыл 3 жылга чейин мен буларды чыгарбайм. Азыр ооруп жашадыңар, оорубай жашагыла, дары менен жашагыла, дарысыз жашагыла деп. Анан кеминде бир 2 жыл 3 жыл кармап туруп, анан кийин өзүм көзүм жетип, мен өзүм мерчем деген пламдаган жерге деңгээлге жеткенден кийин анан өз батамды берип туруп чыгарамын. Аллах Таалам ушул Марат уулубузга бекем ден соолук берсин. Амин. Аллаху акбар.